Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Bir üç ministrlikti айтсаңыз, кайсы министрликтерде 22-жылы көп нарушениялар болгон? Негизинен азыр эле айтып кеттик элек, бул Кум-4 компания деп айтып кеттик. Жо, мен мамлекеттик акционерлик обществолордо бизнести айткан жокмун, министрликтерди айтат. Анда мамлекетти мүлктү башкаруу фонду деп коебуз. Анткени анын карамагына ушу Кум-4 компания кирет, Кыргыз темир жолу келет, Марас эл аэропорту келет. Ал эми бюджеттик учреждениялардан салык кызматы Минфиндин алдындагы. Ошол таможенный службада көбүрөөк мүчүлүштөр кетип, биз жанагы зеркальный деп коюп атпайбызбы, ошол боюнча көп обложение болбой аларына өзүнө көргөзүп, кийинки жылдын бюджетин көтөрүп бергенбиз. Кум-4 элдин мүдөөсү болчу да, президент Кум-4'ду алып, элге Кыргызга иштесин деп, саясий жашоосундагы эң чоң запкынды Кум-4'ду алам деп көргөн да. Ошону алып, эми кыргыздар иштетип, жеп атабыз да кайрачы. Ушуну жеп, ушу Кум-4'ду уят болуп атабыз да бардык жергечи. Мунун баарын ууруларды көрүп атабыз, мына ГКМБ менен чогуу иштеш керек. Кум-4'ду жегендердин колдорун кыя кесиш керек да, уят да ушулчу. Мына үчөөнү айттыңыз, Манас аэропорту менен темир жол дедиңиз. Булар коркпогондон эмелер экен? Буларда уурдоо барбы же мындай нарушение барбы акчаларында? Бул конкретный хищение барбы? Эми бул жерде хищение деп биз мыйдам тилинде бул соттун чечими чыкпайынча биз айта албайт экенбиз. Жанагы айтып аткан авиа дебитор дегендер эми каражатты которуп ийген, эч кандай товардык баалуулуктар келген эмес. Значит, бул пайдаланып жүргөн Значит, мыйзам бузгандардын арасында бар. Аэропорт Манас, Кыргыз темир жолу, мамлекеттик мүлк фонду бар экен да. Буларды бердиңерби силер? Бул 22-жыл эле үчүн айтып атабыз, Кыргыз темир жолу дагы берилген, бу дагы ошол улуттук коопсуздук мамлекетине берилген. Прокуратура, коопсуздук органдарына бергенсиздер, Эми ушуларда нарушение канча приблизительный нарушение? Мына могуяка жазып атып турсуңар процентовкасын. Кыргыз темир жолунда 6,5 миллиардка чейин каржы бузуулар чыккан. Аэропорт Манастачы? Аэропорт Манастыкы 4,5 миллиард. Бул аэропорт Манастыкы Балбазарлык, ал жерде өзүлөрүнүн карамагындагы жерлерди бүгүнкү күндөгү баасына чыгарып баланска койгон эмес. Башкача айтканда, ар бир келген инвестор биринчи активин сурайт да, биз ошону 4 миллиардка чейин активин жерлерин бүгүнкү күндүн баасы менен көтөрүп балансына коюп бергенбиз. Эми биз дагы мамлекеттик немелерди иштегенбиз да. Кээде ар кандай ички нерселерди жазылып калышы мүмкүн да. Булардын баарын даана так териштириш керек, бияка жазылып калыптыр. Ошону тактап берип, бир немеге чыгарыш керек да. Мен бул жерден баарын туура айтасыз, соттун чечими болмоюнча айта албайбыз. Алардын биз туура эмес деп силер менен отуруп, справкаларды тууралашта мүмкүн. Анан түздөн түз биз аларды мындай уурдады, момча неме деп айтуудан алыспыз. Аны албетте сот чечет. Негизи эле өлкөнүн саясаты биз колдойбуз. Коррупция менен күрөш, бюджеттик акчалар боюнча президент мына өзүнүн саясатын ачык айтып атат. Эч кимди аябайм деп атат. Ошонга сиздер жардам берсеңиздер, ачык, айкын. Себеби уже азыр талап башка, азыр талап такыр башка. Ошол талапка жооп бере тургандай болуп, мына счетный палата, прокуратура, ГКМБ бардыгыбыз жогорку кеңеш эгер мыйзам жактан туура кандайдыр бир мыйзам талаптар болсо, биз жардам бергенге даярбыз. Кудай буйрса, бул ушул темп менен кетсек, коррупцияны бир топ эле балталайбыз го деген ойдомун. Сиздердин ишиңизге ийгилик, мындан ары дагы элдин акчасын, элдин мүлкүн, казынаны коргой бериңиздер.